Белгілүү адамдар экиге бөлүнүшөт. Бирин унуткулары келишпейт, ал эми экинчисин унута алышпайт деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, белгилүү драматург Султан Раев мырза болмокчу. Саламатсызбы, Султан мырза? Саламатчылык. Жогоруда айтылган ойго кандай карайсыз? Белгилүү адамдар экиге бөлүнүшөт дейт, бирин унута алышпайт, ал эми экинчисин унуткулары келишпейт. Муну кандай түшүнсө болот? Эми эки көз карашты бириктирген бир гана түшүнүк бар, белгилүү. Бул белгилүү адамдын персонасына болгон мамиле да. Унута албайт, унуткусу келишпейт. Себеби ал өзүнүн белгилүүлүгү менен ошондой адамдарды ошол көз карашка түртөт да. Ошондуктан бул жерде ошол сөздүн негизги көпүрөсү, бириктирип турган нерсеси адамдын белгилүүлүгү. Кандай адам белгилүү боло алат? Кандай адам белгилүү болот эме? Белгилүү болуштун ар кандай жагы бар да. Белгилүү болуш оңой эле. Эки Айрыкча азыр дебейсизби? Азыр эки үйүлүп турган чөптү өртөп койсоң эле белгилүү болосуң да бир айга. Ошондуктан белгилүү болуш оңой, бирок белгилүү болуп калыш түбөлүккө бул башка нерсе да. Ошондуктан мен айтам, отурумдук белгилүүлүк бар, түбөлүктүү белгилүүлүк бар. Отурумдук белгилүү бул саясатчыларга байланышкан болуш керек деп ойлойм да. Ал эми түбөлүктүү белгилүүлүк бул ошол адамдын калтырган эмгегине, жараткан жаратмандык ишмердүүлүгүнө байланышкан нерсе да. Ошон үчүн тарыхта айтат, тирандын анан кийин эменин генийдин аты калат депчи. Ошондуктан тиран ушул адамдардын үстүндөгү адамдарды ушундай бир кыруу жолу менен тарыхта калса, гений бул адамдардын жүрөгүн агартуу, көкүрөгүнө мындай бир андай адамгерчиликтин, бир түбөлүктүү түшүнүктөрдүн бир отун калтырып берет да, ошол дайыма экөө калат. Тарыхта мисалы үчүн Чыңгыз хан менен Чыңгыз Айтматовду экөө эки Чыңгызды бирөө кылыч менен, бирөө калем менен дүйнөнү багынтты да. Бирок ошол эле учурда экөөнүн ысмы мындай түбөлүккө калды деп айталым. Бирок бирөөнүкү каргыш менен, экинчисиники алкыш менен калды да. Туура. Ошондуктан белгилүү болуу жакшы, бирок белгилүү болгондо дагы элдин көкүрөгүндө, акыл эсинде жакшы нерселер менен, бир жаратмандык нерсе менен, ошондой эле элдин көкүрөгүнө түбөлүк сиңип кала турган мындайдыр бир эмгектер менен жумуш кылыш керек да. Туура. Мен билгенден, Султан мырза, сиздин чыгармаларыңыздын көпчүлүгү мындай философиялык көз карашка сугарылган, абдан мындай жөнөкөй тил менен, бир керек болсо даже диалект менен аралаштырылып, мындай бир өзгөчө бир түс менен жазылган чыгармаларыңыз абдан философиялык терең мааниси бар деп ойлойм да. Ошол эле 85-жылы жазган, менимче сизди атыңызды ошол биз жогоруда айтып аткан белгилүүлүккө жеткизген ушу чыгармаңыз болуш керек, Күн кармаган бала. Биз сиз экөөбүз буга чейин да сүйлөшкөнбүз. Мен режиссер катары ушул чыгармаңызды кино кылсамбы деп да бир арзу тилегим бар деп айттым эле сизге. Сиз да колдогонсуз. Бирок сценарий жазуу учурунда мен мындай бир кыйынчылыкка дуушар болдум да. Сөз менен жазылган чыгарманы кээде китеп мындай кино кылганга мүмкүн болбой калат окшойт деп. Бирок антейин десең, кино өнөрүндө дагы, китеп өнөрүндө дагы абдан чоң көп мисалдар бар. Сонун чыгармалар кино болуп, же болбосо кино тили менен элге көбүрөөк жеткени. Мунун кандай өзгөчөлүгү бар деп ойлойсуз? Сиз мына өзүңүз да режиссер катары тартыпта жүрөсүз, театрда сценаларында коюп да жүрөсүз дегендей. Экөөнүн айырмасы барбы? Кино же театр мындай
чыгармасы менен китеп чыгармасы. Эми экөөнүн тең айырмасы бар да. Себеби ошол эле адаби нусканы, түп нусканы кино тилине кудургондо сөзсүз түрдө ошол кинонун спецификасына жараша болуш керек да. Кинонун тилине. Кинонун тилине. Мындайча айтканда жазылган чыгарма проза, роман болобу, ал сөзсүз түрдө бул виртуалдык бир таасирди калтырат да, виртуалдык таасирди. Себеби кыялың менен угасың да. Ал эми кинодо, театрга, сахнага койгондо материализация. Сөзсүз түрдө ошол идея материализация болот. Конкреттүү айтылган, жазылган нерсе, ой, идея материализация болот. Бул жерде тигинде кыялый дүйнө болсо, бул жерде реалдуу дүйнө менен байланышасың да. Себеби көрсөтүшүң керек, ошонун образын, ошонун акыбалын бүт ошо экран аркылуу же театр аркылуу көрүш керек да. Негизи бизде айтылат да, пьеса бул адаби жанр, бул адаби жанрга кирет пьеса бул. Бул анын жазылышы адабияттай окулат. Ал эми сахнага алып чыкканда бул спектакль. Бул жерде айтканда чыныгы спектакль бул сахнада жазылат. Ал пьеса ошол режиссерго же коюп аткан нерсеге негизги багытты берет да, багыт берет. Бирок сахнага келгенде ар кандай трактовка болушу мүмкүн. Ал эми ошол режиссердун интерпретациясына жараша, анан кийин линияны, кандай линияны алат. Мисалы үчүн бир эле Айтматовдун, башкасын айтпайлы, Кылмыктар бир күнү романы боюнча ондогон спектакльдер коюлган. Ондогон спектакльдер бири-бирине окшошпойт да, бири-бирине окшошпойт. Себеби ар бир режиссер өзүнчө ой жүгүртөт, өзүнчө трактовка кылат, анан өзүнүн дүйнө таанымы аркылуу, өзүнүн дүйнө түшүнүгү аркылуу, өзүнүн ички дүйнөсүнүн баардыгын ошол роман менен синтездештирет дагы. Айтматовдун чыгармасы менен өзүнүн дүйнөсүн ачат. Ошондуктан бул жерде театр менен кино адаби нускага өзгөчө түс берет, өзгөчө фон берет, таптакыр башка бир чыгарманын жаралышына негиз болуп берет да, адаби түп нуска. Мына Айтматовдун бир өзгөчөлүгү, анын чыгармалары, адаби чыгармалар китептин бетинде эле калган жок да, бул экранга чыкты. Ошол китеп бетиндеги повестти дагы кошумда бир башка искусствонун тили менен ошо анын романды тереңдетип, аны адамга жүрөгүнө жеткире көрсөтүп, мисалы үчүн театрда биз Айтматовдун чыгармалары менен пикир алышабыз, общение болот да. Китеп окуп атканыбызда биз Айтматовдун дүйнөсү менен өзүбүз аралашып жүрөбүз, өзүбүз кыялыбызды аралашып жүрөбүз дагы. Ошону окуп атканда, ошол роман кандай деңгээлде болсун, биз ошонун темпераментин, ички коллизияларын сезебиз да, өзүбүздүн түшүнүгүбүзгө жараша. Спектакль менен кинодо таптакыр башка. Себеби бул театрда, кинодо бул синтетикалык искусство деп коет, мында башка бир каражаттар, башка өзүнүн өзгөчө бир тили бар, стили бар дегендей да. Спецификасы деп коет. Сиз азыр бир жакшы сөз айттыңыз да. Менимче кино болобу, журналистика болобу, телевидение деп коет, масс-медиа деп коет азыр. Керек болсо даже интернет издательстводагы, театрдагы ошонун ичинде керек болсо сөздүү музыкадагы башталышы булагы жанагы түпкүрү бул адабият. Жана сиз абдан жакшы билген драматургиянын закондору ушул биз айткан бардык искусствонун түрлөрүндө кездешет. Демек адамзат таанып билген болгон искусствонун атасы түпкүрү адабият болсо бардык нерсе картайат да билесиз. Азыр биз 21-кылым технологиянын кылымы деп башта 5 жылда, 10 жылда бир прогресс болуп атса, азыр 5 саатта болуп атабы деп ойлойсуң да. Бар 5 секунд сайын өзгөрүп болот. Ушундай убакта адабияттын жоголуп кетиши мүмкүнбү? Эми мына батыштын футурологдору айтышат да, бул адабияттын, поэзиянын келечегиде жок болушу мүмкүн деген сөздөрдү айтат да.
Себеби адабият, поэзия өзү башка бир тарыхый чөнөлтүмдө шартталган өнөр болчу да. Мисалы үчүн интернетке чейин, телевиденияга чейин, киного чейин чыккан бул өнөрдүн бардык өнөрдүн башаты болгон адабият. Бирок мен бул ойго таптакыр каршымын да. Себеби адабияттын жоголуп кетишине же анын руханий керектөө болбой калышына негиз жок да. Адам бир гана бул жашоонун, турмуштун гана рельсинде эмес, ал ошол турмуштагы кандайдыр бир руханий бир багыттардын, дөөлөттөрдүн, кызыкчылыктардын, керектөөлөрдүн мыйзамында жашайт да. Адам бул социалдык керектөөчү деп коет да. Биз биринчи кезекте биз ички руханий керектөөнүн негизинде жүргөн мындай бир өзгөчө бир адам болуп өстүрөбүз да. Ошондуктан адамдын айтышат, адамдын адамдыгын сактап турган нерсе эмне да? Нерсе эмне? Эмне үчүн биз азыр айтып атабыз, биз дүйнөнүн татаал сырларына башыбызды оорутуп атабыз, татаал сырларын билгибиз келет. Демек биз биринчи кезекте бул дүйнөнү эмес, адам өзүн аңдап билүү, аңдап сезүү, өзүнүн ким экендигин түшүнүү сырлары бизди кызыктырып келет да. Эми бүгүнкү болуп аткан прогресс дейбиз, инновациялык технология дейбиз, башка бир заманбап мындай бир цивилизациянын каражаттары дейбиз, бирок ошону ким ойлоп тапты? Адам да, адамдын интеллекти, акылы. Себеби мезгилди канчалык тез өткөнү менен биздин интеллектибиз дагы ошол мезгилдин значит эмеси менен, арымы менен, кадамы менен бирдей кетип атат деген нерсе да. Бирок азыр жалпы бир гуманитардык бир мындай бир чоң бир ой жүгүртө турган жерге келип такалдык да. Мындан ары эмне болот? Адам кайсы жака барат, кайсы багытта алат? Ушунчалык ушу цивилизациянын динамикасы өнүгө берсе, биз адамды жанагы социалдык керектүү ишмердүүлүгүн жашап аткан адамдын тагдыры кандай болот деген сөзгө туура келебиз да. Ошондуктан азыр көп маселелер келип чыкты да. Мисалы үчүн ошол дүйнөнүн түзүлүш татаал сырлары боюнча да бизде бир эле суроо бар да, өзү бир эле чоң суроо бар. Значит, дүйнөнүн башталышы бар, башталышы бар. Башталган нерсенин аягы болуш керек. Болуш керек. Биздин жашообуз аягыбыз эмне болот дейсиз? Эволюциялык жол менен өнүгүп келген. Эволюция бул өнүгүп келип бир кайсы бир мезгилге келгенде өзүнүн точкасына келет да. Точка. Ошол точкага биз кандай келебиз? Ошол точка биздин деги келебизби? Деги келебизби? Же ошол точка биздин кандай точкабыз болот? Мүмкүн кыйроонун точкасы болуп калат. Туурабы? Эми ошондой точкага келгиче биз этаптарды басып өтүш керек да. Ошол этаптын эң башкы нерсеси адам болгон шарты, мындай бир койгон талабы, адам өзүнүн адамдыгы менен калыш керек да. Туура. Адам өзүнүн адамдыгын сактап калса гана биз ошол точка биз үчүн кыйроонун точкасы болбойт да. Азыркы күндө теңирден тескери тилекке каршы ушул окуя болуп атпайбы? Биздин интеллекттен жаралган нерсе жетишкендик. Азыр биздин душманыбызга айланып кетти. Адам өздөн чыккан өрт чыккан, өзүнүн акылынан азап болуп калды да, акылынан трагедия көрүп калышы мүмкүн да. Себеби аны эч ким неме кылган жок. Мейли адамды айтайлы, Кудай жаратты дейли, ушул техниканы жетишкендикти ким жарады? Адам жаратты да. Ошондуктан адамдын алдында адамдын суроосу турат. Бул өтө мындай чоң суроо да. Анан эми мына адабиятты айтабыз, башканы айтабыз, сөзсүз түрдө бул мисалы үчүн улуу китептерде эле бул адабияттын бир өзгөчө бир жеткен чеги, адамды ушунчалык ишенимге түрткөн нерсе да. Мисалы үчүн мына Куранды да айтабыз, Куранды бул поэзиянын тили менен жазылган да.
Поэзия, алгачкы поэзия Куран тилинде дейт да. Анан ilk китепте баарына мурда сөз болгон деп, сөз болгон. Эң биринчи сөз болгон. Эң биринчиси сөз болгон, баарына мурда сөз болгон, эң оболу сөз болгон дейбиз да. Ошол сөз адамдын бүгүн өзгөчө бир түзүлүшүнүн, конструкциясынын өзгөчө бир руханий материал болуп калды да. Ошондуктан биз өзүбүзгө суроо салып аңдай турган маселелер аябай көп. Демек, сиздин оюңузча биз асманды карап космостон бир нерсе издегенден мурун жан дүйнөбүзгө карап ички дүйнөбүздүн космосунан бир нерсе издешибиз. Ооба, эң туура. Эң туура. Себеби мындай да биз өзүбүздүн сырыбызды, адамдык сырыбызды билсек, биз аламдын сырын билебиз да. Биз азыр өзүбүздүн сырыбызды биле албай атпайбыз, ошондуктан аламдын сыры бизге табышмак бойдон болуп атат. Султан мырза, бир суроо да. Сиз деле уктуңуз болуш керек, ушундай бир эл арасында айтылып жүргөн сөз бар. Учкул сөзбү же болбосо билбейм кандай, бирок бир аз чындыгы бардай угулат, көрүнөт да. Философия, деги эле философия бул теги асмандын түпкүрүндөгү күйүп турган жылдыз сыяктуу. Бир карасаң жарыгы бар, бирок жылытпайт деп. Биздин ички дүйнөбүздү изилдөөбүз, адамдын руханиятын, мына түзүмүн талдоо биздин бүгүнкү күнүмдүк жашообузга канчалык деңгээлде пайдасын тийгизе алат? Эгер тийгизе алса, анан ошону изилдей турган адам кандай болуп жаралыш керек? Бул даярдалыш керекпи, төрөлүш керекпи же мындай тарбияланыш керекпи? Эми мындай да, жана айттым го мен, ушул адам бир гана материалдык азык менен эмес, бул руханий азык менен азыктанат. Анан ошол руханий азыктануу дөөлөтү көбү нерсе азыр материалдык азыктанууга өтүп кетти да. Ошон үчүн ошол адамдын түшүнүгүндөгү материалдык менен руханий эмени биз синхронизация кылышыбыз керек да, гармонизация кылышыбыз керек. Анан ошону гармонизация кылуу үчүн бизге чоң бир гуманитардык бир мындай бир жаңы нерселерди ачышыбыз керек да, түшүнүктөрдү ачышыбыз керек. Биз ошону аңдап атпайбызбы? Мына мисалы үчүн ушундай болуп атат, баардыгы эле ушундай бир мындай бир ушунчалык космикалык ылдамдык менен кетип баратат мезгил. Бирок ошол ылдамдык каяка баратат? Биз андашыбыз керек. Жанагы остановись мгновение деген сөз бар эмеспи? Биз ошол мезгилдин бир көз илме менен токтоп туруп, өзүбүз бир суроо салышыбыз керек. Биз каяка баратабыз? Кайсы доорго кетип баратабыз? Кайсы мезгилге кетип баратабыз? Биз эмне болуп баратабыз? Биз кайсы нерсеге барып баратабыз дегенче, адам өзү суроо салып атпайбы? Азыр мына айтайлы, азыр ушул өнүгүү чоң бир ушундай масштаб менен өсүп атат, баардык мен жанагы санариптик нерселерди, башкаларды айтпай эле коеюн. Бирок ошону менен эле уда кетип бараткан, ошо менен уда кетип бараткан агымда эле өтө парадоксалдуу нерсе, орто кылымдык түшүнүктө эле чогуу жашап атпайбы? Туурабы? Орто кылымда. Анан кийин биз кызык болуп калды да. Биздин жашообузда прогресс болуш керек эле. Прогресс менен кошо регресс да келе атат да. Бул түшүнүктөрдүн, ишенимдердин болуп аткан бири-бирине болгон конфликтиси. Анан канчалык деңгээлде биз адамдагы ыйман дейбиз, адамдык дөөлөттөрдү сактап калайбыз дейбиз. Ошого канчалык деңгээлде башка ишенимдердин, диндердин таасир тийиш керек дегени менен ошончолук тескери парадоксалдуу нерсе. Адамдын турмушунда, мына күнүмдүк жашоодо төбө чачты тик тургузган окуялар болуп атпайбы? Ал кайдан чыгып атат? Мына урулуу дегенде баарыбыз эле акылдуубуз. Баарыбыз эле акылдуубуз. Анан кийин эме кылабыз. Мечиттерибиз деле көбөйүп атат, мектептерибиз деле көбөйүп атат. Бирок ошол нерсе дагы эле суроо болуп турбайбы? Ошондуктан мен айта элем, бул адам жашоосунун идеологиясын ойлоно турган бир ушу адам жашоосундагы дисгармония, мындайча айтканда
дисбаланс сөз түрдө тең салмактуулукту сакташ керек деп ойлойм да. Ошол эле учурда техникалык прогресс, ошол эле учурда адамдын ички баалуулуктарын сактап калуу, адамдык баалуулуктарын сактап калуу эме кылыш керек да деп. Биз сөз түрдө өзүнүн ыймандык жолун тандап алышыбыз керек да, ыймандык жолун. Анан кийин биз эгерде биз өзүнүн технократтык жолун жасап алсак, анда биз жанагы эменин Фромдун чыгармасындай, механикалык адамдарды алып калабыз да. Муздак адамдарды ойлоодон же мындай ойлонуудан калган, бирок өзүнүн функциясын так аткарган ушундай механикалык адамдардын мындай бир жанагы жасалма адамдардын генный инженерия деп атпайбыз, башка деп атпайбызбы? Азыр роботтор ушу адамды жасап, адамды алмаштыруу деп атпайбы? Бул мындай айтканда, мындай бир өзүнүн метафоралык мааниси бар да. Илимде ушу адамды алмаштыра турган робот сыяктуу генный инженерияда ошондой эмелер, мутанттар чыгышы мүмкүн, бирок бунун бардыгы кинодо же искусстводо бул мындай айтканда өтмө катары символикалык мааниси бар да. А эгерде символикалык мааниси бар, ошондой нерсени ойлоп табуунун кереги барбы? Адам өзү эле азыр өзү эле инерция менен ошол нерсеге кетип баратканда турабы? Бизде мезгил өткөн сайын адамдын сезиминдеги, адамдын клеткасында жашап аткан адамдык түшүнүктөр жоголуп баратпайбы? Барган сайын кечеги эле мына Союз мезгилинде кандай бизде дөөлөттөр бар эле. Туура. Андан кийин мына эгемендүүлүк доорунан өткөндө да кандай дөөлөттөр бар эле. Анан мына дүйнөлүк мына чоң глобалдык маани алып карасак, кандай ошо 70-80 жылдары ошол эле башка мамлекеттерде, башка дүйнөдө кандай дөөлөттөр бар эле. Азыр кандай эмне менен алмашылып атат да. Ошондуктан биз ушундай бир чоң бир мухиттин ортосуна келип токтодук. Анан ошондуктан көп нерселер айтканда, мисалы үчүн ошо ыйык китептердеги айтылган нерселер дагы бизге коңгуроо болуш керек да, коңгуроо болуш керек. Биз мүмкүн акыр заман деген жоктур, мүмкүн адамдын сурак деген түшүнүгү жоктур. Ушинтип айтылат да ыйык китептерде. Бирок алардын сурагы акыры заман бул өзгөчө бир биздин жашообузга метафора болуп келген нерсе да. Адамды, мен оюмча ойлойм, адамды кармап турган тормоз болуш керек да, какой-то ички, внутренний, нравственный адамдык бир тормоз болуш керек. Биз кандайдыр бир нерседен сөзсүз турда бар экендигин сезип туруш керек. Коркуу сезими болуп. Коркуу сезими. Жана баласы атасынан айбыгып коркуп тургандай, биз Кудайдын бар экенине ишенишибиз керек да. Биз бар кылып жашашыбыз керек. Кудайдын бар экендигине ишенишибиз керек. Биздин кылып аткан ишибиздин бардык нерсени жогорутан көрүп турат деген ишенимде жашашыбыз керек. Эгер ал жок болсо, ал нерсе жок болсо, бизде мен азыр ушуну сизге айтайын деп атам. Ыймандык хаос башталат дагы. Биз эч кимге эч качан мындай бир баш бербеген бир жандык айланабыз. Туура. Мен азыр ушуну айтайын деп, суроо берейин деп атам эле. Деги эле кыргыз дейм да, эми кыргыз адам, деги эле адамзатына эркиндик керекпи деп. Бул эмне үчүн? Сиз абдан жакшы билесиз. Менимче түпкүрүңүз да ошол жактан биз барбыз эле. Менимче менин поколениям акыркылар болушу мүмкүн. Ошо Советтер Союзу деп калдыңыз. Эмне үчүн Советтер Союзунун маалында көпчүлүк могул Европа өлкөлөрү жана демократиялык өлкөлөр деп коелук, Америка башында турган, же болбосо бизде аша кеткен жана либерал демократтардын дагы биринчи эле айткан сөзү ошол Советтер Союзунун маалында идеологиялык аң сезимдин эркиндиги жок болчу. Бул ушул бирден бир катачылыгы жетишпегендиги ушунда болчу деп. Бирок ошол убактагы жазылган китептер, ошол убактагы тартылган кинолор, музыкалар, керек болсо балдарга арналган мультфильмдер дагы мындай азыркы эркин убакта тартылып жасалып аткан же жазылып аткан китептерге караганда көбүрөөк адамдын баалуулуктарына
басым жасайт го, кандай дейсиз? Туура, ал туура. Демек эркиндик адамга эч нерсе бербейт же мындай эмеспи? Эми эркиндик, албетте эркиндик бул адамдын мындай бир дөөлөттөрүнүн өзгөчө бир көрүнүшү катары эсептелет да эркиндик. Себеби адамга эч качан эмесине мындай чектөө болбош керек деп ойлойм да, чектөө болбош керек. Эркиндикти мындай бир түздөн түз кабыл алган дагы менин оюмча туура эмес да, эркиндикти. Эркиндик болгондо адам өзүнүн абийиринен эркин боло албайт. Өзүнүн ар намысынан эркин боло албайт. Анан мен жок ушундай эркиндикмин деп эле таптакыр эле ошол баардык нерсени өзүм билем, өтүгүм төргөйлөм дегенде таптакыр биз башка эмелерден айырмабыз жок болот да. Эркиндик деген бул адам коомунун өзгөчө бир феномени катары биз определенный кээ бир эмелерде карым катнаштарда, башкаларда өзүбүздү эркин сезе билиш керек. Мисалы үчүн ойдун эркиндиги, сөздүн эркиндиги, коомдун эркиндиги бул адамдын ишмердүүлүгүн дагы бир кеңейтүүгө, дагы бир жаңы бир масштабтарды ачып берүүгө, мүмкүнчүлүктөрдү ачып берүүгө ошого чоң роль ойнойт да. Мисалы үчүн Советтер Союзунда айтышат эркиндик жок болчу деп, эркиндик жок болчу. Мындай бир тыюу салуулар болчу. Биз идеологиянын как эмеси катары, идеологиянын механизми катары жашаганбыз депчи. Коммунисттик партиянын бир гана идеологиясы. Бир партиянын идеологиясы менен өткөнбүз депчи. Бирок ошого карабастан кандай коом болсо, тоталитардык коом болобу, либералдык коом болобу, кандай коом болбосун, ушул адам коомунун ичинде мындай прогрессивдүү ойлонгон, башкача ойлонгон адамдар болгон. Эмесе биз мына ошо союз мезгилинде классикаларды бүгүн окубайт элек да, классикалык фильмдерди көрбөйт элек да. Значит, ошол эле рамкада турган, бирок ошол эле рамкада, ошол эле системада, ошол эле прессингде турган адамдардын эмнеси болгон? Чыгармачыл эркиндиги болгон, чыгармачыл көз карашынын өзгөчөлүгү болгон. Ошону сүрөттөө мүмкүнчүлүгү болгон. Сүрөттөө мүмкүнчүлүгү болгон. Бул художниктин ички сүрөткердик ориентирине, көз караштарына, дүйнө таанымына түздөн түз байланышкан да. Туура. Султан мырза, сиз жазуучулуктан башка дагы журналист болуп жүргөнсүз. Мен билгенден Кыргыз руху деп гезитте иштеп жүрдүңүз эле, ээси катары, автору катары. Анан мындай мамлекеттик ишмер катары да ушул Кыргызстандын 26 жылдагы эркин мамлекет катары ошонун жарымынан көп жылдарын сиз менимче чогуу эле мамлекеттик ишмер катары иштеп келатасыз да. Буларды эмнеге эстеп атам? Биринчи кезекте чыгармачыл адам катары, ошол бир убактагы Кыргыз руху деген гезиттин ээси катары. Негизи азыр 2017 жылы Кыргыздын руху кандай деңгээлде? Кыргыздын руху Деги барбы Кыргыздын руху? Эми албетте бул рухту менин айтар элем, бул деңгээл менен өлчөбөйт го. Рух мынабул деңгээлге жетип калды депчи. Бирок бул рух деген эң башкысы ар бир адамдын көкүрөгүндөгү рухту биз айтышыбыз керек да. Мамлекеттик рух деген бул деле абстрактуу түшүнүк эмес да, туурабы? Ошон үчүн ар бир адамдын көкүрөгүнө байланышкан рухту биз айтар элек да. Бирок ошол адамдын көкүрөгүнө байланышкан рухка мамлекеттик шарт, мамлекеттик кырдаал, мамлекеттик түзүм, мамлекеттик ошол жанагы баш мыйзамда көрсөтүлгөн нерселер өтө чоң таасир берет да, ошолго мүмкүнчүлүк ачып берет. Ошондуктан биз мына рухтун негизги өзөктүү түшүнүктөрү кайсыл? Бул биринчи кезекте мекенчилдик турабы? Ошол өзүнүн жериңе, сүйүңө жерге болгон сүйүү, үй бүлө институту, дух, адамдын ички
көрөнгөсү, Билим даремети. даремети, ушунун баардыгы конкрет абстрактты түшүнүктүү эмес да, ошонун баардыгы биригип келип адамдын рухун, духун түзөт да. Мисалы үчүн япондорду айталы, япондор мына дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөр, технологиялык жактан. Технологиялык жактан дагы башка жактан. Бирок алар ошол эле учурда өзүнүн духун сактап калган улут да. Өзгөчөлүгүн сактап калган. Ошондуктан эгер канчалык прогресске жетсек дагы биз сөзсүз түрдө көкүрөгүбүз, духубуз кыргыз бойдон калыш керек да. Кыргыз бойдон калыш керек. Себеби өзүнүн улуттук өзгөчөлүгүн, идентификацияны сактап кала турган нерсенин бир эмеси ошол көкүрөгүң да, көкүрөгүң. Ошол канчалык мындай бир өзгөрүүгө барсак дагы биз бир нерсеге өзгөрүүгө ушул өзүбүздүн духубузду сактап калышыбыз керек. Мисалы үчүн Россияда бир идеология, акыркы кезде бир идеология болду. Бул Медведевдин ушундай ушул аябай мындайгы эме болду эле да. Мындай бир көп айтылып, анан кийин ошол мындай көп трансформация болду эле да. Мындай деген сөз. Биз Россиянын негизги идеологиясы консервативдик модернизм жолуна түшөбүз депчи. Мындай алып калганда консерватизм и модернизм бул бири-бирине карама каршы нерсе. Консерватизм дегенде эмнени айтат? Бул классика. Классика это консерватизм дегенде дух, орус духун, орус традициясын сактап калуу менен, улуттук өзгөчөлүктү сактап калуу менен биз модернизмге, модернизацияга жүрүш багыт алышыбыз керек да. Ошол нерсе значит орус бойдон калуу, но устардык деңгээлге өтүү деген сөз. Ошондой да. Анан эми мына англичандарды айтабыз консервативдүү эл деп айтабыз. Бирок консервативдин өздөрүнүн консерваторлордун эң негизги башкы дөөлөтү өзүнүн дөөлөтүнө болгон сый мамиле да. Бузбоо англичандары. Ошондуктан бизге дагы башка маданияттарды, таңууланган ишенимдерди бу канчалык бизге экспансия кылбасын, канчалык бизге интервенция кылбасын, биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн улуттук жүзүбүз, өзгөчөлүгүбүз менен калышыбыз керек да. Бул абдан олуттуу сөз. Жанагы экспансия, улуттук идентификация дегениңиз чындыгында эле азыр бизде мындай билим берүү системасын карасак, бир тарабыбызда түрк туугандарыбыздын билим берүү системасы иштеп атат. Бир тарабыбызда орус туугандарыбыздын билим берүү системасы. Азыр абдан көп Кытай тарапка агып аткан жаш балдар, улан кыздар көп. Америка турат. Анан ушундай ар тараптуу чабуул болуп турганда мели улуу муун булар жана бышып жетилип өзүнүн бир каттуу көз карашы бекемделип калган муун деп коелук. Ал эми жаш муундарды жаңы түптөлүп келаткан жана аң сезими ушундай чабуулга туруштук берүүчү же сактап калчу эмне курал болуп бере алат? Ошол адабиятпы, кинобу, искусство же болбосо бир мамлекеттик идеологиябы? Эмне болушу мүмкүн? Бул сиз айтып аткан процесстин баардыгы мезгилдин чакырыгы деп коет да. Мезгилдин чакырыгы. Сыноосу? Жок. Вызов деп коет го, вызов. Ошол чакырыгы. Биз ошого болуп атпайбы баардык нерселер, сиз айткан нерсенин баардыгы мына башка билим системасы киргенде, мисалы үчүн түрк, британ, англис образовательный системасы киргенде, башкалар Кытай киргенде сөзсүз түрдө ошол менен кошо, ошол контекстте алардын саясаты да кирет. Биз ушул нерсени биз мындай аңдап билишибиз керек да. Албетте билим бул билимде мынау табигый илимдерде, гуманитардык илимдерде, ошол башка илимдин салаларында биз ошол эле ошону өздөштүрүү менен өзүбүздүн жанагы ички өздүк бир эмелерибизди, өзгөчөлүктөрүбүздү сактап калышыбыз керек да. Эми мына япондар айтат, Япондун духу Европанын билими деп айтат да.
Ошол себеби ушул принципте жашайт. Алардын негизги улуттук өзгөчө бир постулаты ушул эки эле нерседен турат, кыска эле нерседен. Япондун духу оставайся как бы эмеден Япон боюнча. Япон боюнча, но билимиң боюнча Европага теңдеш дейт да. Себеби калабызбы, Менче бул эң туура. Калабызбы, Европанын билим системасы баарынан жогору. Туура. Себеби анын мындай бир тарыхый шартталган мына бүт эмесин көрүп жүрбөйбүзбү? Европанын билими албетте жогору да. Ошондуктан биз канчалык билим болгону менен бирок өзүбүздүн духубузду сактап калышыбыз керек. Эми бир жакшы акыркы убакта бир жакшы кабар уктук. Сиз жакында эле Швецияга барып, эл аралык адабият конкурсунан кыргыз коомчулугуна белгисиз болсо керек менимче. Мен өзүм жеке өзүм биринчи жолу уктум. Топон деген чыгармаңыз ушул 140 мамлекеттин арасынан 140 Жок, 40 мамлекет. 40 1600. Бул деле аз неме эмес. 40 мамлекеттин ичинен ошол адабий чыгарма катары 1600 чыгарма. 1600 чыгарма. Бул деген бул оңой конкурс эмес да. Эмне өзгөчөлүгү бар эле ал Топондун? Эми бул эмне жөнүндө? Да. Бул роман өзү ушул мына бул азыркы мезгилдин өзгөчө бир коңгуроосун каккан роман деп айтар элем да. Себеби ошол швед эксперттери дагы, швед жазуучулары, швед академиясы, башка ошол конкурсту уюштуруучулар дагы, эксперттер дагы, жюрилер дагы, калыстар дагы ошол нерсесин мындай бир өзгөчө баалады да. Биз де ушу дүйнөлүк адабияттын баардык процессин Америка болобу, тиги Азия болобу, чыгыш өтүндүк болобу баардыгын изилдеп, биз адабияттын процесске мындай эмес импульсун сезип турабыз деди да. Бирок биз эмнегедир ошол чоң континенталдык нерселердин адабиятка кызыгып, биз мындай ички, мисалы үчүн Борбор Азия адабиятына таптакыр эле көңүл бурбай аны сырттан чыгарып койгон экенбиз деди да. Анан көрсө бул жерде чоң мындай бир жылыш бар, адабий процесс жүрүп атыптыр деп туруп, анан кийин ошол эле адабий процесс эмес, адабий процесс менен катар эле глобалдык маселелерди койгон адабият да бар экен деди да. Менин ошол Топон деген романым өзү роман притча да. Бул ошол жанагы негизги окуясы азыркы биздин адам коому цивилизациясы бар, 20 кыл дейбиз, 22 кылым дейбиз, Кудай билсе. Ошол цивилизация талкаланып, суунун алдында калганда, улуу Топондун алдында калгандан кийин биздики тойбуз. Ошол кыйроодон кийин бир үй бүлө калып калат да. Бир үй бүлө калып калат. Бүт жер шарын суу ээлейт. Бир үй бүлө калат. Атасы, апасы бул цивилизацияны көргөн, билет. Балдары ошол кыйроо учурунда колунда болгон да. Эми булардын алдында бир суроо турат. Адамзаттын тукуму, адамзат мындан ары уланабы, адамзат калабы, калбайбы деген суроо 4 адамга тиешелүү болуп калат да. Анан кийин ошол романдын акырында, финалында адамзат калбайт да. 4 тең Топон суунун алдында жок болот. Эмне үчүн андай акыркы финал болуп? Анындай финалы мындай болгон, атасы менен апасы бардык мына бул биздин цивилизацияны көргөн, адамдык коомду көргөн, баласы менен кызы бул коомду көргөн эмес да. Бул эме менен адамзат менен коммуникация болгон эмес да. Ошол алардын түшүнүгүндө дүйнөдө ушу кичинекей арал бар, анан улуусу бар. Ошол. Анан атасы ошол балдарга адамдык ишенимди, адамдык бир дөөлөттөрдү киргизгенге аракет кылат да. Бирок аларга таптакыр кабыл албайт. Айван бойдон калат да. Балдары атасын дагы энесин да өлтүрөт. Чындыгында таң калыштуу сюжет. Атасын дагы энесин да өлтүрөт, балдарычы. Анан өздөрү да өлөт. Буларда эч бир адамдык сезим жок. Анан ошондогу айта турган негизги ой, биздеги эң коркунучтуу нерсе дүйнөлүк катаклизм же жаратылыштык кыйроо эмес. Биздеги эң коркунучтуу нерсе биздин жан дүйнөбүздөгү
катаклизм, имандык катаклизм, имандык кыйроо. Ошол нерсе жок болгондон кийин бул жер шарындагы адам уругу жок. Топондун алдында калтырып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан романдын бир жеринде топон бул адамдын жүрөгүнөн башталат депчи. Адамдын жүрөгүнөн башталат. Эгер биз ошол сезимди ойготуп алсак, адам өзүн өзү сактап калуучу күчкө ээ болот да. Бирок ал нерсе жок болсо анда өзүн өзү кыйроочу күчкө, кыйроонун Кыйратуучу күчкө айланат. Курмандыгына айланат да. Туура. Демек, эгер адамды бирөө таптакыр жер жүзүнөн тазалап жок кылам десе, бул бир эле адамдын колунан келет деген сөздүр. Эми ошол ойду, ошол идеяны биз дейт Борбор Азия адабиятынан, Чындыгында таң калыштуу. кыргыз адабиятынан таап атканыбыз биз үчүн мындай бир чоң ачылыш болду деди да. Ачылыш болду. Коомчулуктун атынан дагы, мындай өзүмдүн атыман дагы сизди мүмкүнчүлүктөн пайдаланып чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Султан мырза, себеби биз абдан быйыл дагы бир 10-12 күндөн кийин ушул убагында адабият аркылуу кыргыз элин дүйнөгө тааныткан Чыңгыз атабыздын туулган күнүн белгилейбиз. Бирок ошол киши көз өткөндөн кийин бир аз мындай көкүрөк бошоп калгандай сезилип аткан да. Анан сиздин мына акыркы жасаган жумушуңуз, азыр кайтып аткан оюңуз бир аз эмес, жакшы эле үмүт отун жандырат. Ушу демек учубуз кур эмес. Дүйнөнү таң калтырчу, чыныгы жанагы регионалдык эмес, керек болсо улуттук эмес, баардык адамзаттын айырмасы жок. Африканецсиңби, французсуңбу, же болбосо өзбек, казак, кыргызсыңбы, адамдын нукура баалуулуктарын ошол сиз айткан сезимдерине тие алган, ошону сүрөттөй алган сүрөткерлер арабызда жашап атканда, бул менимче кыргыздын чоң сыймагы. Эми Султан мырза, могул театр боюнча сүйлөшсөк да, сиздин акыркы убакта көбүрөөк ушул чет мамлекеттерге каттаганыңызды байкайбыз да, бул далалатты кандай түшүнсө болот? Өзүңүздү бул жерде мындай тар чөйрөдө өзүңүздү ыңгайсыз сезип атканыңызбы, же бир мындай дүйнөдө эмне болуп атат кабар алуу кандай айтарыңызбы? Эми акыркы кездерде ушул театр жаатында көп иштеп атам, ушул пьесада жазып атам, спектакльдерди коюп атам дегендейчи. Анан мен дагы көп дүйнөнүн жүзүндө көптөгөн театрларды көрдүм, театралдык процесстер менен азыр көптү таанышмын, дүйнөлүк процесс мененчи көп бардым да көрдүм. Анан менин эң негизги максатым эле ушул кыргыз улуттук театр өнөрүн ушу чет элге, чет мамлекеттерге, четте таанытуу маселеси да. Себеби кыргыз маданияты дагы дүйнөлүк маданияттын бир бутагы. Туура. Эгер андай аракет жасабасак, дүйнөлүк маданият өзүнүн бир бутагын билбей калат да, бул кыргыз бутагы. Ошондуктан менин оюм ушул көбүрөөк ушул чет өлкөлөргө барып өзүбүздүн улуттук маданиятты таанытсак да. Мисалы үчүн 2016-жылы биз биринчи жолу Лондондо өткөн эл аралык театр фестивалине катыштык. Ошол жерде катышканда бир ачылыш болду да. Себеби Улуу Британия дейбиз, Англия дейбиз, англичандар дейбиз. Биздин оюбузча бул англичандар билбеген эч нерсе жок, булар түшүнбөгөн эч нерсе жок, булар көрбөгөн эч нерсе жок деп ойлойбуз да. Булардын түшүнүгүндө Кыргызстандын театр искусствосу, алардын түшүнүгүндө Пакистан менен, Афганистан менен ошол деңгээлдеги мамлекет болсо керек деп ойлойт. Биз ойлойбуз, биз Кыргызстанды бардыгы билет депчи, бир айтмат аркылуу бар дүйнөдө. Бирок дүйнө эмес да. Ал нерсени билген адистер гана, кесипкөйлөр эле билет ошого байланышканчы. Анан ошол жерде биз спектакль койгондо таң калышты да. Ой, көрсө кыргыздарда мындай классикалык өнөр бар турбайбы, классикалык театр бар турбайбы? Булардын өнөрү таптак эле биздикиндей эле, Европанын деңгээлиндеги эле өнөр турбайбы деп таң калышты да. Биз Суфлер деген спектакльди көрсөттүк. Алар аябай жакшы кабыл алышты. Бир дагы спектакльдин сөзүн англис тилине которгон жокпуз. Башталардын алдында кыскача синопсисин бердик, ушундай депчи. Калганын бардыгын өздөрү ошол айтылган сөздөрдү эмоция менен, интуиция менен, сезим менен туюп, жүрөк менен туюп, анан мээ менен кабыл алып,
Эң акырында аябай Кол чабыш. овация болду да. Анан ошондо айтылды, Кыргызстандын театр искусствосу башкача экен депчи. Мен ошол жерде көп режиссерлор менен тааныштым да. Шекспирдин Королевский театры бар, ошонун режиссерлору келди. Силер ушундай экен, биз мындай бир идея болуп атат, кызыгып атабыз Кыргызстандын театрлары менен байланыш түзгөнгө депчи. Анан ошол байланыш түзгөнгө деп мен Британиянын эң белгилүү режиссеру Сара Бержер менен таанышып, мен айттым, Кыргызстанга сиздер мына Шекспирдин мектебин койбойсуңарбы? Англиянын Театралдык мектеппи? Эми Англиянын өзүнүн спектакль коюуда өзүнүн мектеби бар да, театралдык салты бар да, традициясы бар да. Ошону Кыргызстанга алып келип көрбөйлү. Биздин режиссерлорубуз деле койгон Шекспирди, бирок ал биздики койгондор башкача. Алар силер өзүңөр келип койгойсуңар да, биздин көрүүчүлөр ошо силердин эмеңерде, коюңарда классикалык өнөр менен таанышсын деп айттык да. Чындыгында эле ушундай болду. Мына мен азыр Кыргыз-Британ театр долбоорунун эмеси координаторунда иштеп атам. Ошто биз Ричард 3-тү койдук. Англия, Лондондон режиссер келди. Булардын мектеби таптакыр башка да. Ушундай элге жакты да. Азыр эмки 2018-жылы биздин улуттук драма театрда Мағбетти коелуп атабыз. Аны дагы Сара Бержер деген белгилүү режиссер келип коет. Ошо Англиядан келип, англис актерлору, белгилүү актерлору башкы ролдорду ойнойт ушул жерде. Кыргыз актерлор менен. Алар англис тилинде, кыргыз актерлор кыргыз тилинде. Булардан жакшы жумуш. Ал спектакль ошол театрдын репертуарында калат. Ошол англис артисттер ойногон ролдорго алардын экинчи составы бар. Булар эң башкысы менин негизги оюм ушу дүйнөдөгү эң үлгү болгон театр жагынан үлгү болгон салтты кыргыз элине театр өнөрүнүн очогу да. Кыргыз көрөрмандарын тартуулоодо. Себеби каалайбызбы, каалабайбызбы, театрдын меккеси бул Лондон. Ошондуктан биз ошол нерсени, ошол бир бийик искусствонун үлгүлөрүн алып келип кыргыз көрөрмандарга мындай бир көрсөтүү деген оюбуз, көз карашыбыз бар да. Бул абдан жакшы, туура аруу тилек. Менимче сиз сөзүңүздүн башында жакшы сөз айттыңыз. Адам маданий тамактануудан башка дагы руханий тамактануу болот деп. Менимче азыркы көпчүлүк коомдогу жанагы көңүл ренжиткен көп окуялар ошол биз бир убакта ошо тамагыбыз менен алек болуп калган убакта туура эмес азыктанып алган рухий азыгыбыз. Сөзүңүзгө дагы бир эме да, мисалы үчүн качан материалдык дүйнө руханий дүйнөгө үстөмдүк кылып, ошону мындай кылып төмөн басканда, адамдын башка сапаттары ойгонот да, башка. Ал сапаттар айвандыкка кичине жакыныраак болот. Мына өзүңүз көрүп атасыз, атасы кызын, баласы апасын. Ушундай нерселер болуп атпайбы? Бул качан болчу эле? Бир тууганды качан болчу эле? Себеби булардын эмесинде таптакыр руханий жана эркиндиктин бузулган формасы. Бузулган формасы. Руханий дөөлөттөр деген таптакыр эме алганда, ошо биздин салттуу нерсебиз дагы таптакыр түшүнбөйт. Эмесе эгер Кудайдан корксо, тиги өзүнүн салтын, баягы салттуулукту сактаса, андай ишке барбайт эле да. Булар бардык рамканы төөлөп туруп ушундай болуп атат. Бул мындай бир единичный случай эмес. Мындай көп эле жалпы нерсеге өлүп атат да. Ошондуктан айтар элек. Ошондуктан ошонун акыбети да акыркы жылдардагы безнравственный коомдун мезгилдин мына биз түшүмдөрүн көрүп атабыз да. Туура. Мен тынак санчтын түшүмдөрүнүн натыйжасын көрүп атабыз. Бардык адамдык мамилелер кыйрады да, девальвация болду. Адамдык сапаттар девальвация болду. Ошон үчүн жанагындай төбө чачты тик тургузган көрүнүштөр болуп атат.
жанагы немеге кандай карайсыз? Бул азыр абдан ызы чуу болуп атпайбы? Эки көп аялдуу калуу бул эмне бул? Бул билесизби, биринчиден бул биздин коомубузду, кыргыз коомун деморализация кылат да, бурчу. Деморализация кылат. Себеби мынабы биз бул аракет менен биз аялдардын бактысын ачпайбыз. Биз аялдарды биз басынтабыз да. Аялдарды басынтабыз. Эки жерде, эки аял болгон жерде сөзсүз түрдө гендердик дискриминация болот. Ошон үчүн бизге аялдардын ар намысы, аялдардын улуулугу, ыйыктыгы биз үчүн өзгөчө тотем, өзгөчө сыйда. Биздин өзү каныбызда, генибизде энени сыйлоо, умай эне деп ушундай бир ыйык кылганбыздар. Аял биринчи кезекте ошол ыйык түшүнүктөр менен байланышкан нерсе. Ал эми мындай бир бүгүнкү социалдык болуп аткан жардылыктан улам ошондой кылып ушул маселени чечебиз деген таптакыр туура эмес маселе да. Туура эмес маселе. Ошондуктан аялдын ар намысы биздин түшүнүгүбүздө өтө бийик да, өтө бийик. Аялдын кордогон өлкөдө аялдын кордогон өлкөдө эч качан мындай бир мындайча айтканда өлкөнү кордогондук менен барабар да, аялды кордоо өлкөнү кордоо менен барабар. Туура. Себеби коомдогу түшүнүктөр бузулат да, биз кантип сүйлөшөбүз анда, биз ыйман жөнүндө, башка нерсе, дөөлөттөр жөнүндө кантип айтабыз? Эгер биз ошону деморализацияга шарт түзүп берип атсак, айрым депутаттар ушуну мыйзамдаштырыш керек да деп атпайбы? Кайсы мамлекетте ушундай нерсе бар да? Кайсы мамлекетте? Алар жана диний мамлекеттерди мисал кылып атышпайбы? Диний мамлекеттер келтиргенде, мисал келтиргенде, диний мамлекетте аялдын эркиндиги барбы? Менимче жок. Жок. Аябай динди шариаттын катуу кармаган мамлекеттерде аялдын эркиндиги барбы? Жок. Биздин аял, кыргыздын аялы бул эркиндиктин символу катары мына биздин тетиги чоң аянтыбызда турат. Эмне үчүн биз эркекти койбойбуз? Биздин эркиндиктин символу эркек депчи. Туурабы? Аял болгондо. Себеби биздин түшүнүгүбүздө, биздин дөөлөттө аялдын образы, аялдын түшүнүгү, аялдын өзгөчө бир культу биздин коомдо болгон. Эне бардык, эне үйдүн куту деп айтылат, туурабы? Очоктун ээси деп аталат. Үйдүн куту болгондо биз материалдык түшүнүктөрүбүздүн баардыгын кармаган эне, очоктун куту болгон биздин руханий нерсебиздин баардыгын кармаган нерсе, жарыгыбызды жандырганчы. Биз ошол нерсеге ошондой мамиле жасай турган болсок, анда бизди жана топон суу каптаган. Топон суу каптагандай эле болот да. Ошондуктан бул түшүнүктүү мен таптакыр жерийсиз. Таптакыр мен көз карашым туура келбейт да. Султан мырза, жана кызыктуу сөз болгондо 1 саатта аздык кылып алат окшойт. Сиздин ойлоруңузда кененирээк болсо жакшы болмок. Мен бирок абдан үмүт кылам. Дагы бир убакыт таап, келип дагы оюңуз менен бөлүшөбүз деп. Анан жана сөзүбүздүн башында айткандай, белгилүү адамдардын эки түрү болот, бирөөнү унута албайт, бирөөнү унуткусу келбейт деп. Сиз айткандай, эгерде Кудай белгилүүлүктү буйруса, анда ошол белгилүүлүккө коомго, адамдын адам болуп калуусуна жардам берген жумуш аркылуу болсун деп айтат элек да. Менимче сиз буну туура деп айтасыз. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик.